Эми ошол Ибрагим алейхисаламдын сүннөтү болгон курбандыктан сиздерге бир азыр ошо Курандагы аяттардан бир окуп бергим келип атты эле. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул Саффат сүрөсүндө келет экен. 100-чү аятында Робби хабли минас салихин. Эй Кудай Таалам, мага бир уул бергин, же мага бир перзент бергин деп Ибрагим алейхисалам дуа кылат. Барыңар билесиңер, Ибрагим алейхисалам ушунда карып калган кезде балалуу болгон, агача баласыз болуп келет. Ибрагим алейхисаламдын аялы Сара энебиз ал да карып калган болот, мындай чыкканда, баласыз болот. Ибрагим алейхисалам ошол көптөгөн кыйынчылыктарды өткөрөт башынан. Башына түрдүү кыйынчылыктар келет. Ибрагим алейхисаламдын атасы, өзүнүн атасы дагы мушрик болгондуктан Ибрагим алейхисалам бир канча жолу атасын дагы бул динге чакырат. Атасы да көңүл бурбайт, кайтпайт. Канча деген элдер ошол жердеги жанагы буттарды жасап алып, колдон жасап алып туруп, ошо буттарга сыйына берет. Бир күн Ибрагим пайгамбар барат экен дагы ошо буттарды карап туруп, мына оң кол менен Куранда келип атат, оң кол менен урду депчи. Жана айкел бар го, жасап алган айкел. Оң кол менен урганда буттардан эчтеке үн чыкпайт да. А эмне жооп бербейсиң дейт экен. Карасаңыздар, тамак жейсиңби? Тамак жесең тамак берейин десе, тиги таштан жасалган, жыгачтан жасалган чоң буттар. Жооп бербейт. Анан Ибрагим алейхисалам, мунуңар сүйлөбөйт го дейт да эмелерге, элдерге. Десе адамдар бул бизди шылдың кылып атат дейт. Шылдыңдап атат Ибрагим бизди. Ошондо жанагындай тоодой болгон отунду чогултуп, ошо ыргыткан кезде ал Курандагы башка бир аятында келет. Ибрагим алейхисаламды ошол отко ыргытат. Ыргыткан кезде Ибрагим алейхисалам жана отко түшүп баратканда, мен бул сабакты көп айтканмын. Я эме хасбуналлаху ва ни'мал вакил деп Кудай Таалага дуа кылып ийет го. Кудай Таалам, бир гана сен жетиштүүсүң мени куткарганга дегенде Кудай Таала жана күйүп аткан отко буйрук берет экен. Күйүп аткан от Ибрагим үчүн муздак болуп калгын депчи. Ошондо оттун ысыктыгы, оттун адамдын денесин күйгүзүүсү дагы бул Аллахтын колундагы буйрук болот, Аллахтын иши болуп атпайбы? Аллах Таала отко буйрук берет дейт. Ибрагим үчүн муздак болуп калган. Ибрагим пайгамбар ошентип бир ажалдан калат, мындай чыкканда. Кийин ошентип ушунда кыйынчылык өткөндө Ибрагим пайгамбар Кудай Таалага дуа кылат дейт. Менин зурриятым жок, бала чакам жок. Кудай Таала мага бир перзент бергин. Деген кезде Робби хабли минас салихин, бир салих бир перзент бергин деди. Фабашшарнаху би гуламин халим. Биз дейт Ибрагим пайгамбарга бир назик, ушундай бир сонун бир перзент белек кылдык деди. Аллах Таала айтат да, биз Ибрагимге бир сүйүнчүлөдүк дейт. Бир назик болгон бир гулам, бир жаш жигитти, то есть мындай айтканда эркекти бердик деди. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Эмне деп атат? فلما بلغ, жанагы перзент чоңойгон кезде, Ибрагим менен чогу жетелешип басып калган кезде дейт, Ибрагим пайгамбарга айтты дейт. Я бунайя, менин уулум. Мен түш көрдүм, түшүмдө сени мууздап атыптырмын дейт. Сени союп атыптырмын. Биздин тилмен айтканда. Фанзур маза тара. Сен эми буга көз карашың кандай деди. Жана кичинекей жаш балага. Буга көз карашың кандай деди. Кала. Исмаил алейхиссалам айтты. Я абати, иф'ал ма ту'мар. Кудай Таала сага эмне буйрук кылган болсо аткаргын. Фатажидуни иншааллаху минас сабирин. Албетте мени сабырдуулардан табасың. Мен сабырдуу боломун. Кудай Таала сага эмне буйрук берген болсо, ошону аткаргын деди. Фаламма аслама ва таллаху лил жабин. Кийин дейт, булар Кудай Таалага моюн сунду. Экөө тең моюн сунду. Ибрагим дагы, Исмаил дагы моюн сунду дагы. Ва таллаху лил жабин. Анын дейт моюмесин, пешенесин дашканда жүзүн кыблага каратты дейт, жаткырды. Чалкасынан жаткырып кыблага каратты. وناديناه أي إبراهيم. Аллах Таала айтады, биз Ибрахим деп кыйкырдык дейт. Үн чыгардык дейт. Биз Ибрахим деп дедик. Qad sadaqta ar-ru'ya. Inna kadhalika nazzil muhsinin. Сен түшүңдөгү нерсени туурага чыгардың. Карасаңыздар, сен түшүңдө көргөн нерсени садақта ру'я.
түшүңдөгү нерсени сен туураga чыгардың. Биздин берген буйрукту сен аткарып атасың. Инна казалика наззил мухсинин. Албетте биз сага окшогон жакшы адамдарды не кылабыз дейт? Белек беребиз. Мындайча айтканда, силердин мартабаңарды, даражаңарды көтөрөбүз. Инна хаза лахуал бала Инна хаза лахуал балаул мубин. Бул деген ушундай бир чындык болду. Ва фадайнаху бидибхин азим. Биз аны алмаштырдык. Исмаил алейхиссаламды алмаштырдык. Бидибхин азим, ушундай бир улуу болгон бир курбандык алмаштырдык. Бул эмне болот? Бир туугандар, бул кочкор, бейиштен түшүрүлгөн бир көк кочкор деп бул кийин хадисте ушундай жоромолдонот. Исмаил алейхиссаламды бир кочкорго алмаштырдык. Ва таракна алейхи фил ахирин. Жана биз ушуга окшогон тарыхты, мындай айткан, тарыхты келерки урпактарга мартабалуу кылып жеткирип атабыз. Карасаңыздар мына, Ибрагим пайгамбардын убагы качан өткөн? Биз канчанчы заманда жашап атабыз, Ошого окшогон бул унутулбастан, муундан муунга, кылымдан кылымга бул тарых жашап келатат. Саламун аля Ибрахим. Албетте саламдар, салаваттар, тынчтык бул Ибрахимге болсун. Казалика наззил мухсинин. Биз ушинтип дейт, чынчыл, садык, чынчыл кулдарды ушинтип белектерди беребиз. Иннаху мин наззил мухсинин, иннаху мин ибадинал муъминин. Бул биздин ушундай бир кулдарыбыз, момун, Алла Таалага ибадат кылган момун кулдарыбыз. Ва башарнаху би Исхаqa набийян минас салихин. Эмне деп атат эми? Андан кийин биз Ибрагим пайгамбарга Исхакты сүйүнчүлөдүк дейт. Карасаңыздар, Исхак алейхиссалам бул дагы улуу пайгамбарлардан, Исмаил алейхиссаламдын бир тууганы. Исхак алейхиссаламдан кийин көптөгөн пайгамбарлар төрөлөт да. Исхак алейхиссаламдан Якуб алейхиссаламдан Юсуф алейхиссалам, ошентип атадан балага пайгамбарлык өтүп кете берет. Эми Куранда буга так даана далил келип атат. Көрдүңүздөрбү? Бул жөн эле бир ойлонуп табылган бир жөрөлгө эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Биздин шариатта, биздин динде эки улуу пайгамбар, эки улуу майрам бар деди. Бирөөсү Орозо айт, экинчиси Курбан айт. Мынеки ошонун бирөөсү эшигибизди каккылап, Кудай буйрса, Яумул Айдул Адха, Курбан айт майрамы кирип келатат.